Негизи биздин проекттин максаты Helvetas Swiss Enterprise эл аралык уюм каржылаган проект CNTU деп аталат. Анан негизги эле максаты ушу жаштардын өнүгүүсүнө салым кошуу да. Анан биз баарыбыз билебиз да, эми жаштарды өнүктүрүш үчүн, булардын өз жашоосунда ролун табыш үчүн да, өзүнүн кандай десем, туура кесип тандап, эртең булар мындай өнүккөн жакшы жаштар болуш үчүн баарыбыз биргеликте салым кошушубуз керек да. Анан бүгүнкү иш-чарабыздын максаты ушул жердеги жергиликтүү бийлик да ушул жумушка, ушул иш-чарага кошулуп, ушу жаштардын көйгөйүн угуп, жаштар менен мындай жакшы бир мындай маек куруп, алардын көйгөйлөрүн угуп, аларга өзүнүн жакшы насаатын берсейин деген максатта уюштурулган. Мен ойлойм, жакшы иш-чара болду. Айыл өкмөтү чынында эле бул мектепке көп жардам берет экен. Мен ойлойм, бирок дагы келечекте жасала турган иштер бар. Улуу муун менен жаштардын ортосундагы мындай кандай десем, коммуникация жакшырат деп ойлойм. Буга чейин эми ата энелер көбүнчө миграцияда болуп, же болбосо экономикалык ситуацияны жакшыртам деп эле ошо менен өзүнүн балдары унутулуп калган ситуациялар да болгон да. Жаштар жанагындай туура эмес багыттарга басып кетип калган ошондон болуп аткан. Эми негизи мен ойлойм, ушундай өзүн өзү таануу деген биз сабактарды киргиздик да мектепте. Ушул сабак, анан өзүнүн профессионалдык кесибин тандоо сабактары, булар жаштарга, мугалимдерге ушул туура багыт берип атат да. И ушул ажырымды жаап атат деп ойлойм. Я думаю, что, я хотела кое-что сказать ему, еще, чтобы они поддерживали учеников, которые хотят поступить за границу, но есть тут люди, которые просто запрещают своим дочерям. То выдают замуж 18, да, вот я думаю, надо с этим заниматься, надо поговорить с отцами, с родителями, вот, чтобы они как бы отреагировали, чтобы не выдали замуж за 18 лет, это слишком рано, думаю, есть люди очень талантливые, которые должны учиться. Нам объяснили многие правы, то есть мы имеем право учиться, да, например, у нас есть право отказать своим родителям и делать то, что мы хотим, потому что мы поколение, у нас есть право, мы должны учиться, да, вот из-за их поддержки, я думаю, я тоже прям хотела помочь им, и я недавно хотела с директором поговорить и позвать их отцов и поговорить с ними.